Korrupsiya degенде баарыбыз жаман көрөбүз. Коррупцияны каалабайбыз, бирок кылабыз, бирок коррупционерлер кармалса ушундай бир баары каргап шилеп эле жаман көрөбүз да. Биздин казынабызда бир тешик болсо, мындай тешилип калган да, чакка тешилип калды деңиз, ошол жактан коррупция болуп агып кетип атат, жанагыда чогулбай жатат да. Аны бүтөдүк мисалы, эч ким коррупция кылбай калды. Бирок жанагы казына толордо биякта ысырапкочулук деген тешик ачык турат да. Ал жактан агып кете берет да. Себеби кумтөрдөн 10 болсо, мейли мамлекет ушунчалык өнүгүп кетсин. Могу кашыгыбыз алтын болуп калсын. Байып кетели. Ысырапкочулук тыйылбаса, ушул бойдон жүрө беребиз да. Себеби ысырапкочулук, коррупция канчалык арам болсо, ысырапкочулук дагы ошончолук арам да. Экөөнүн айырмасы жок. Ысырапкочулукка көз жумуп коюп, мейли колда баары кыла берсин. Кедейлер жеп атат дейт го. Жок, кедейлер жегени менен ал кедей өзү кыйналып атат. Кедей ошого жете албай, байга жете албай, олчойгон акчаны алып, же Россияда иштеп аткан мигранттардын акчасын зоруп, эптеп кылып атат, ал жакта балдардын ден соолугу, өмүрү өтүп атат. Ошондуктан бул ысырапкорчулук Кур'ан Каримде айтылгандай, Алла Таала ысырапкорлорду жаман көрөт. Ла юхиббу, жакшы көрбөйт дейт. Жакшы көрбөгөн адамды Алла Таала ахиретте дагы анын менен жакшы мамиле кылбайт да. Ошол үчүн ысырапкорчулукту тыюуда имамдардын ролу чоң. Президентибиз Ажообуз дагы ошону белгилеп айтып өттү кечээ отчетунда. Имамдар, айыл өкмөттөр, участкойлор, айылдын бийлери, аксакалдар, жаш активисттер ушуга баары бекем туруп, ар бир айылда уюшуп, ушул күндөн баштап биздин айылда мына ысырапкочулук жок деп эметсе, анан кайрымдуулуктун сүрөтүндө ысыраптар бар. Мисалга арка бар го, чоң аркасы бар. Ар бир айылга ушу мода болуп кетти. Ага канча миң кетти. Эми ошол айылда бир түзүк курук бир даараткана жоктур деп коелу да. Туристтерди тейлей турган, же бир кандайдыр бир көпүрө сыныктыр, же бир суу чыкпайдыр. Остановкалары жок. Остановкалары жок. Эми айылдын абалын билебиз. Ошол аркадан өткөндө мен Жалал Абадка кирдим. Мен бул башка область. Бөлүнүүгө бир кандайдыр мага сезим пайда болот да. Туура. Ошко киргенде мен Ошко кирдим. Мен айылыма киргенде айылыма кирдим деп. Бул дагы мындайдыр бир мен көз назарымда ысырапка кирет да. Андан көрө ошого кеткен акчага айылга бир жакшы бир нерселерди кылса болот. Бул мен кайсы бир деңгээлде мен дагы жеке ушуну түркөйлүк катары кабыл алам. Бири экинчисинен өтүп кооздогонго аракет кылышат, элдин чөнтөгүнөн акча жыйнашат. Эми сенде жок беле, мына жылкыңдын бирөөсүн берсең деле болот да деп, аны уятка ыңгайсыз кылып туруп, анын акчасын алат. Бирок мындай акылы бар адамдарды мына Европаны карап көрсөк, эми бүгүн өзүбүз барбасак дагы кээ бир шаарларында болдук. Бирок жалпысынан карап көрсөңүз, бир мамлекеттен келип келсе, экинчи мамлекетке өтүп атканда болгон эле табличка турат да. Анан кийин сызык эле турат. Бул деген сөз, бул акылдуу адамдын туткан иши ошол да. Эмне кылат элек чындап эле бир орунсуз жерлерге акча иштетип, айтайлык ушундай кылып туруп кээ бирде мындай кылып маареке өткөрбөсөк болбой калды деп, кайсы бир адамды эстеп келип алып, анан ошонун 100 жылдыгы, анан 150 жылдыгы, анан 200 жылдыгы деп эле эмне кыла беребиз. Кудус сиз айткандай, кайрымдуулуктун чапаны менен эмне кылабыз биз? Ысырапка жол ачат экенбиз. Айрыкча, эми бул түз ысырапка келген учурда мен акыркы мезгилде көрүп аткан бир көйгөй, Жусуп Дамла айтсаңыз. Мына тойлордо бизде буга чейин союлуп келген эттин өзүн көбөйтпөсөк деп келсек, ошол союлуп келген эттин үстүнө 5000 сомдуктарды жайып коюп, 1000 сомдуктарды жайып коюп, кече дагы бир жерде жүрөт, бирөө 5000 сомдуктан бир 10 пачканы иши кылса, кафенин ичин жайлатып чачып салыптыр. Бул кылык канчалык деңгээлде шарияттын көз казарында орундуу нерсе? Бул кылык өтө бир көпкөнлүктүн белгиси. Ысырапкорчулуктун азабы ачкачылыкта. Анын кайтарымы ачкачылык болуп келет. Ачкачылык болуп келет. Зинаныкы зилзила дегендей, бул ысырапкорчулуктун кайтарымы ачкачылык. Ачкачылыктын бир аз 92-93 жылдары жанагы машак терип калган учурда биз көрбөдүк, бирок жытын сездик да. Бул ысырапкорчулукту анчалык деңгээлде алып барбаш керек. Мамлекет раз ошончолук жобо кабыл алдыбы, ошо чектөөлөрдү жазыш керек эле да. Ушундай кыласыңар деп. Анан дагы бир айта турган нерсе, ушул ысырапкорчулуктун айынан көптөгөн жаштарыбыз каалабайт экен ошончу. Мен ушу сиз айткандай демилөө көтөргөн учурда мен үй бүлөм менен, биз досторубуз менен, биз классташтар менен ушуну колдойбуз деп даяр турат да, активист балдарчы. Ошон үчүн буну жана кыз чыгарууда азыр бир машинасы, анан сеп, үй, квартира баарын
кылып чыгарып атат. Ошончо даяр кылып берсең, тиги күйөө балам эмне жумуш кылат? Күйөө баланын милдети эле го ал. Анан эртең эле кызың чыгат, менин үйүмө кирип алдың, менин машинамды миндасың деп жанагы нерсе кайра ажырашууга себепчи болот да. Ошондуктан бул маселе өтө чоң маселе. Сиз исрап кылбаңыз, мен исрап кылбайын, эл исрап кылбайт. Ошондой деп айтат элем.